Assalamu alaikum. Ulu Ramazan ayыңыздар құтты болсын. Ömürüңүздөр uzun, көңүлүңүздөр ачык, тилегиңиздер кабыл болсын. Кармаган орозоңуздарга жараткан ыраазы болуп, убада кылган эки дүйнө бактылуулуктарын насип кылсын. Алла Таала бизге мындай деген экен. Адам баласынын орозодон сырткары ар бир амалы, ибадаты, жакшылык иштери өз үчүн. Ал эми орозо мен үчүн, анын сообун өзүм берем. Сүйүктүү пайгамбарыбыз, орозо бул калкан. Араң-арыдан орозо кармаган адам ал күнү жаман сөз сүйлөбөсүн, жана эч ким менен урушпасын дейт. Эгерде кимдир бирөө ага акарат келтирсе, же тийишсе, мен орозомун деп айтсын деген. Бир келген мүмкүнчүлүктү кое бербей келиңиздер. Орозо кармап, Кудайдын бактылуу кулдарынан бололу. Тура жолду тандайлы, түбөлүк бакыт камдайлы, жаныбыздын 30 күн жаратканга арнайлы, азыр эртең деп шайтанга азгырылып калбайлы, орозолуу адамдар өчпөгөн нур жарыктай, орозосуз адамдар калагы жок кайыктай, кайран күндөр бош кетип калбасын жүрөк айыкпай, орозо туура кармаган оттон алыс калбайбы, ыраазы болсо жараткан рахмат жайга барбайбы. Акырет деген узун жол, азыгыбызды камдайлы, орозо бул ачкалык, 30 күн боюң ач калып, нар албай кулдук кылабыз, нафсибизди башкарып, эки жүздүүдөн болбойлу. Элдерди бузуп так салып, Рамазан алдындан ырымдын болсун бир азы, энеден төрөлгөндөй кылсын чыңыйлаган көздөр тоболор иманыбыздын кубаты. Мекеним болуп тынчтыктан ой, баарыңдан Кудайым болсун ыраазың. Жашыбызда карыбыз ифтарды күтүп аткан чагыбыз. Рамазан айыңыздар кут болсун, кылынган дуалар кабыл болсун, күндө айтып аткан тилектер менен биргеле бүгүнкү берүүбүздү баштамакчыбыз. Салам алейкум, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү маекте сыноолор жана сабырдуулук жөнүндө болмокчу. Биздин мейманыбыз дин аалымы Равшан Ажы Эратов. Кош келипсиз. Рахмат, кош болдук. Алымдын алдында демейдегидей эле демөөрчүлөрдүн даярдаган жарнамасына көңүл буруп алсак, анан маегибизди улатмакчыбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Пайда, манай, ырахат, дам. Лактобактерияларды камтыйт, манайды көтөрөт, стрессти басаңдатат, кальций булагы, ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Кайра эле бут кийим менен уктап калган турбайбы? Леон. Ажырай албаган бут кийим. Дагы бир жолу кош келипсиз. Салам алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Адамзат жаралгандан бери эле ушул сыноолор менен жуурулушуп жашап келет экен. Турмуш деген өзү кыргызча айтканда тырмыш дегенден чыккан деп айтып калат экен да. Анан айрыкча биздин динибизде дагы ушул сыноо жөнүндө өтө көп мындай окуялар бар, аны түшүндүргөн дагы икаялар бар дегендей. Негизи эмне себептен адамзатка Кудай Тааладан сыноолор келет? Рахмат. Алгач сиз белгилеп кеткендей бул сабыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис эске келет. Ас-сабру инда садматул ула. Сабыр адамдын башына келген сыноодогу эң алгачкы учурларда болот деп айтат да. Анан адамдан ар түрдүү башына сыноо келгенден кийин ошол мезгилде
адам сабыр кылыш керек. Кийин ачуусу тарап, кыйынчылыктар тарап кеткенден кийин адам өзүнө баа берип, муну туура кылыпмын, мынаны туура эмес кылыпмын, ошондо бир аз сабыр кылсам мындай нерсе болмок эмес экен деп өкүнүп калган учурлар дагы көп болот. Негизи Аллах субханаху ва таала инсандарды бул дүйнөгө сыноого жөнөткөн. Ар бир инсан бул дүйнөдө сыналат. Ал инсан байбы, кедейби анысына карабайт. Чоң инсандар, даражасы улуу инсандар дейлик, Алла Тааланын астында абдан татаал сыноолордон өтүшөт. Даражага жараша инсан сыналат. Алла Таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримдин аяттарында мындай деп айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ла наблуаннакум би шай'ин минал хауфи вал жу'i ва нақсин минал амвали вал анфуси ват самарат. Анан акырында ва башшири сабирин. Бул аяттын мааниси албетте сөзсүз биз силерди сынайбыз дейт жараткан Алла. Эмнелер менен сынайт? Коркунучтар менен сынайт. Ачкалык менен сынайт. Ва нақсин минал амвал, топтогон мал, мүлк, дүйнөбүздөн азайтып коюу менен сынайт экен Кудай Таала. Ва самарат, ошол же болсом эгин зарлардын азайып калуусу менен. Азайып калуусу дегени бизде эми кыйрап калып, кокустук болуп, жаратылыш кырсыгы, ар түрдүү кырсыктар менен адамдын башына бир кыйын абал келип калат. Өрт болуп калышы мүмкүн. Өрт болуп калышы мүмкүн. Жоготуу болуп калышы мүмкүн. Жүргүзүп жаткан бизнеси, соода сатыктары бир банкроттуулукка учап калышы мүмкүн. Сыноонун түрлөрүн айтат да. Ал эмес адамдын жанын алып болсо дагы сынайт. Мына жакындарды жоготуу болот. Ар түрдүү эми кырсык менен, өз ажалы менен кыйынчылык адам башына келет. Кудай Таала айтат: биз силерди сөзсүз ушундай бир кыйын абалдар менен сынайбыз. Ва башшири сабирин. Анан акырында пайгамбар алейхиссалам сиз ошол сабыр кылуучуларга куш кабар угузуп коюңуз дейт. Ошон үчүн жана башында айткан хадисте айтылгандай, ушул хадис, ушул аятты чечилгендей, ас-сабру инда садматил ула. Сабыр инсанга башына келген кыйын сыноодун эң алгачкы мүнөттөрүндө, алгачкы мезгилдеринде болот дейт. Демек, Аллах Таала инсанды бул дүйнөдө сынаштык үчүн ар түрдүү абалдарды жиберет экен. Буга биз даяр болушубуз керек. Ал эми эмнеге сынайт? Кудай Тааланын адамдарды сыноосунун негизги максаты эмне? Өзү бул дүйнө сыноо жашоосуна куралганбыз. Жашообуздун өзү адамды сынаш үчүн берилген. Кур'ан-ы Каримдин башка бир аятында айтат: халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Мааниси, биз силерге өлүм анан жашоо бердик. Ушул жашоодо силерди биз сынаш үчүн. Сынообуздун жыйынтыгы силердин араңардан кимиңер эң жакшы амалды кылып биздин алдыбызга келер экенсиңер деп атпайбы? Баягы профессор студенттерге айтып атат дейт. 5 убак намаз окутуп, анан орозо карматып кыйнабай эле силерди ишенген жана Алла Таала дегениңер бейишке киргизе бербейби деп. Анда бир студент айтат экен да: агай, сиздер 5 жыл окутпай диплом бере бербейсизби деп. Ошол сыяктуу сыноо да. Анан сабырдын канча түрү бар? Сабырда мындай да, мына хадистерден, аяттардан берилген мазмундарга караганыбызда, адамга Алла Таала мисалы үчүн ден соолук менен сынаса, ошол ден соолукка сабыр кылышлык керек. Ден соолуктун жоктугуна сабыр кылыш керек. Ден соолугу барлар, ден соолугу жок адамды карап туруп өзүнө үлгү алышы керек. Пайгамбар 2 учурга тең өзүнүн насаатын айтты. Бул көпкө берилбеген нерселердин ичине кирет бул. Бул сабыр менен бул оору. Ушу 2 нерсе адамдардын даражасын көтөрүш үчүн берилет дейт. Алла берген ошол өмүрдү, ден соолукту алып коюп Кудай сынаса, бул дагы Кудайды мага сунган экен. Алла Таала шифасын үмүт этип, ошолго сабыр кылса, анын даражасы көтөрүлөт. Күнөөлөрү кечирилет. Анан экинчи башка бир хадистерге караганда, башка кайгыга батышкан мезгилде жоготуу болобу, кыйроо болобу, кандай гана нерсе болбосун, жакындан айрылып калып, мына ушундай учурларда дагы инсан сабыр кылыш керек. Иман келтиргенбиз, имандын 7
менен пунктунун бири ушулда Алла Таалага иман келтирдим, тагдырдын жакшысы жана жаманы Алла Тааладан деп. Каддараллаху ма шаа деш керек экен. Ошол сабырдын башка келген, кайгы келген мезгилде Алла Таала ошол мага сабыр бер, бул мага берген нерсең, сенин мага жазган нерсең деп айтып коюшлук менен инсан жеңил тартат экен. Кайгыра берген менен, чачын жулуп, кийимин жыртып, мына ушул өзүн жерге ургулаган менен дагы инсан эч нерсени өзгөртө албайт. Насаат боюнча. Эмне кылыш керек десе, ошол жерде албетте кайгы тартыш керек, көз жашын агызыш керек, кайгылануу, жоготуу учурда, ар түрдүү кыйынчылык мезгилде капалануу болот, бирок чектен ашып кетпестен ошондой болушлугу да айтылат. Анан сиз мына орозо жөнүндө сөз айтып калдыңыз. Албетте, бул орозо дагы инсандын ушул сабырын сынаш үчүн берилген нерсе. Себеби бул сабырдын түрүнөн карасак, инсандын нафсисин сынаш үчүн. Кана инсан мен үчүн эмнелерге даяр экен? Өзүнүн эң баягы инсан үчүн жеңиши кыйын болгон, өзүнүн өзү жеңиши кыйын да, адам болуш үчүн эң кыйын нерсе күндө адам болуу деп айтылгандай, инсан адам болуу үчүн, өзүнүн жаман касиеттерин жеңүү үчүн, анан ач курсакты тойгозом деп инсан нелерди гана кылбайт. Кыйынчылык келген мезгилде ушул сабыр кылбай уурулукка барып, анан уурулук жол менен болсо да, же жаман дагы туура эмес жолдор менен болсо да, мындай айтканда, адал арамына карабастан эптеп эле курсак тойгоштун айына түшүп алгандар дагы бар да. Баягы ач курсакты тойгозом деп. Анысы го эми мындай бир мажбурлук учур болушу башка. Бирок ошол эле учурда нафсти контролдой албай, колго ала албай, бар турса да дагы жакшы жашоого жетем деп сугунуп деп койсок болот, ач көздөнүп, дагы да көп болсун деп ар түрдүү жолго баратпайбы инсан, туура эмес жолдорго. Мына ошондуктан бул орозонун дагы бир касиети инсандын ошол нафсине болгон сабырдуулугун сыноо дагы болуп эсептелет да. Ошол ачкачылыкты менен, ачтыкты жон териси менен өткөзүп, ачтардын абалына, кейпине кирип, ошолорду түшүнсүн деген мааниде жатат да. Кыйын албетте, бирок орозонун тофугу бар. Мен жаратканды разы кылып, орозо тутуп жатам деген сезим менен тутканда, ушул сезим инсанга өзү тоопук берет, сабыр берет. Биздин заманда баары эмес, бир көбүбүз кабыз бүркөлгөн көчөлөрдө машина айдап баратканда бир аз эле жол чырак күйө электи эле бипилдетип сабыр жок экен билинет да. Негизи эле сиздин кыргыздар эмнеге көбүрөөк сабырдуу болушубуз керек? Ушуну байкайсызбы? Ооба, сиз дагы туура баамдадыңыз. Азыркы күндө жашоонун бардык катмарында эле мына айдоочулар десек, айдоочулар дайым шашып жүргөн, кичине эле жол тыгынга сабырсыздык көрсөтүп, жаман сөздөр менен сүйлөп, анан керек болсо алдына туруп жолун тороп, түшө калып, жаакташып, урушуп, биринин жекесин бири жарганга чейин барып атат. Ушунун ордуна бир аз сабыр кылып койсо, ушунча убакыт жоготпойт эле, анан ушунча көңүл оорутуулар дагы болбойт эле. Эгер сабырсыздык шуларда эле болуп атат десек, анда бир аз туура эмесирээк болуп калат. Анткени бизде жөн эле телевизор көрүп отуруп деле массалык маалымат каражаттарынан келип аткан, мына Facebook'тан, Instagram'дан келип аткан адамдардын сөзүнө деле мындай бир чыдабастык, комментарийлерде деле өздөрүнүн агрессиясын көрсөтүп атат. Анан ата баланын мамилесинде, эне кыздын мамилесинде, келин кайненесинин мамилесинде, ошондой эле жубайлардын ортосундагы мамиледе эле сабырсыздык абдан түшүп кеткендей көрүнүп жатат. Себеби ар бир эле болуп өткөн кайгылуу окуянын артын карасаң, ошол болбогон эле чыр чатактан чыгып, үй бүлөлөр ажырашып кеткен, же болбосо эркектин аялга карата зордук зомбулугу, же болбосо наристелерге карата зордук зомбулуктун болуп кеткендигин байкап келебиз. Эмне болду десе, бир чынын сындырып койду.
ушуга ачууланып сабырын карбабастан уруп жибергени же болбосо ошого окшогон нерселер турмушта эми карап отурсаң ушундай бир сабырсыздыктын күнүнө келип аялы менен күйөөсү айрыкча ошонун үй бүлөдө ушу аялы сабырдуу болгондо бул маселе болбойт эле десе, кээ бирөө жок күйөөсү сабырдуу болгондо бул чыр чыкпайт эле деген сөздөр жүрөт да. Негизи кимиси көбүрөөк сабырдуу болуш керек? Бизде айтып коет го, куш эки канаты менен учуп, канаты менен конот дейт. Шапалак эки кол менен чабылат дегендей, бул жубайлардын ортосундагы мамиледе эки тараптуу мамиле тең болуш керек. Бир эле эркектер эле сабырдуу болсун дей бербей, же аялдар эле сабыр кылыш керек деп эркектин ар түрдүү орой, копол мамилелерине сабыр кыла берсин деп эмей, экөөнө бирдей сабырдуулук болуш керек. Мына динибизде да ошондой нерсени айтат да. Аялыңардын бир жагы силерге жакпаса, сабыр кылып жашаңыздар. Аялыңардын экинчи башка жагы, жагымдуу жери силерге бар чыгар депти. Инсан болгондон кийин бардык эле жагы жаман болуп калбайт. Аялды Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбар хадисинде айткандай, бул кабыргадан жаралган, ал кабырга деген кыйшык болот, ал кабырга түздөлбөйт. Аны түздөйм десең, аны сындырып аласың. Ал эми аялды түздөймүн десең, табиятынан ийри болуп жаралган, анын кылыгы болот, анын назы болот, анын ошондой бир кээ бир сапаттарында кемтик болот деген сөз эзелтен айтылган нерсе. Ошону түздөп саламын деп эркектер аракет кылбай, ошол аялдардан болчу кээ бир алар эмоционалдуу болот, кээ бир мамилелерине сабыр кылып, анын ошол учурда эркек бай ачууланып калган мезгилде анын жакшы сапаттарын эстетип, балдарымдын энеси жакшы баягы күлүп тосуп алганы бардыр, жакшы сүйлөгөнү бардыр, берешендиги бардыр, ата энеге, кайнене, кайын журтка жакшы мамилеси бардыр. Ушул жактарын эстеген учурда анын албетте ачуусу тарап, бир кичине сабыр кылса, жакшылыкка өтүп кетет да. Ошол эле учурда аялдардын дагы эркектерге карап, эркектердин мамилесине сабырдуу болуш керек. Көпчүлүк учурда азыркы мезгилде дароо эле баягы бир нерсени камсыздай албай калса, же өзүнүн тең туштарында болгон нерсе бул аялда турмушунда табылбай калса эле, күйөөдү жемелеп, мисалы үчүн иштебейсиң, элге окшоп акча таппайсың деп эле баягындай кылып, эркекти намысына тиген сөздөр менен үй бүлөдөгү чыр чатакты алып келүүнүн кажети жок да. Демек эки тараптан тең бул жерде сабырдын болушу зарыл. Ибадатка болгон сабыр дейт, ибадаттарын орозо кармап атабыз, намаз окуп атабыз сабыр менен, илим алууда сабыр дейт, келген сыноолорго сабыр дейт. Эң азыр аалымдар айтат экен, эң оор сабыр аз заманда ушул убакытка болгон сабыр депчи. Кече эле жума окудуң эле, бүгүн жума болуп калды, баягы бир күн 1 сааттай өтүп атат да. Ушул убакытка болгон сабырды кандай биз мындай түшүнүп, кандай даярдык көрсөк болот? Туура айттыңыз. Убакыт эң бир ганимат нерсе да бул. Инсандар ошол бош убакыт, анан кийин ошол ден соолукка кайдыгер экен да. Ошол бош убакытты өзү текке кетирбеш керек, үнөмдүү пайдаланыш керек. Убакытты кеспесең, убакыт сени кесет дейт. Эгер биз убакытты туура үнөмдүү сааттар менен бөлүп туура пайдалана турган болсок, бул абдан инсан үчүн ийгиликтерди алып келет. Анан сабырды айтып атпайсызбы? Сабыр дегенде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде «Истаину бис-собри ва-салат» деди да. Мына сиз айтып өткөндөй, бул сабыр деген бир эле инсан ачуусу келгенде, кайгылаганда, башына түйшүк түшкөндө эле сабыр кылып эмес. Бул бала бакыра багуудагы инсанга келген сыноо болот. Буга сабыр кылыш керек. Жоктук болуп калат, туурабы? Жетишпестик болуп калат. Ошондо да кайгырып, капаланып, баягы жинин балдарынан, аялдарынан чыгарбай, же аял күйөөсүнөн, же башка туугандарынан чыгарбай, буга сабыр кылыш керек. Анан үй бүлөнү багууда, талим тарбия кылууда бардыгы эле 5 кол бирдей эмес да. Бир бала жакшы болсо, бир бала мындай бейтартибирээк болуп калат. Ошондой учурларда сабыр кылыш керек. Анан биз диний үй бүлөлөрдө намазга буйрабыз, илимге буйрабыз. Ошондой убактыңды туура пайдалан деп эле кечке какшайбыз да. Балдарды карасаң, сабак аткарсаң аткарбай жүрө берет. Иш кыл десең, иш кылбай жүрө берет. Анан ата эненин чыдамы кетет, сабыры кетет да. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде ошондой кыйынчылык мезгилдерде сабыр менен неме кылгыла дейт. Анан «Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха» дейт.
үй бүлөңдү намазга буйур, ибадатка буйур, жана анын үстүндө сабыр кылгын дейт. Бүгүн айтып эле, эртең аткарып калыш керек да бизге де. Анан алар сустук кылса, сен шашпагын дейт, сабыр кылгын дейт. Демек сен насаатыңды талыкпай, чарчабай, улам айта бер, улам айта бер. Истабыр алейха. Сабырлык менен алып баргын, алар сен адам өзүнүн кайсы деңгээлде болсо ошол деңгээлге чейин алар дагы келсин. Мындай алар дагы ички дүйнөсү менен ушул нерсени кабылдасын, ушул ибадаттын маани маңызын түшүнсүн, убакыттын маанилигин түшүнсүн, анан ал дагы келип калат. Эми ата бабаларыбыз баягы ата эненин кадырын балалуу болгондо билесиң дейт го. Балалык мезгилде ата энелер айта берет, балдар аткарбайт. Ата эне байкуш сабыр кылат, анан балалуу болгондо анан атам энем бекеринен ушул нерсени мага какшап айтпаган экен деп билип каласың дегендей. Она ушундай сабыр деген адамдын турмушундагы эң бир маанилүү ролду ойнойт да, көп ийгиликти алып келет. Ошон үчүн кыргызда бекерден айтылбаса керек, сабырдын түбү сары алтын деп. Ар нерсени күтө турсаң, бир аз кыйынчылыкка чыдап койсоң, ошол жерден сабырдын түбүндө алтын табасың. Алтын эми бул дүйнөдө баа жеткис байлык эмеспи? Ар бир инсандын эңсеген нерсеси. Сабырды алтынга теңеп койду да, сабырдын түбү сары алтын. Демек, чоң ийгилик табасың деп бекер айткан эмес. Биздин тарыхта эң сыноо көргөн, эң сабырлуу пайгамбарыбыз да. Ошо пайгамбарыбыздын бир көргөн сыноолорунан элге мындай сабак болушун айтып кетсеңиз. Албетте, бул жерде мен жана сөздүн башында баштап кеткендей, сабыр темасы келгенде эң адамдар үчүн жүрөгүн сооротуп, үлгү болуп бере турган бул пайгамбарлар да. Мына даражага жараша сыналат деп эликпи? Ибрахим алейхиссалам учурунда абдан чоң сыноо башынан өткөзгөн. Ал сыноо кандай болгон? Мисалы үчүн ал өзү 70 мындай улгайган мезгилде бала тапты да. Ушул баласын эми сүйүнүч менен күтүп алды. Кудай таала бир сынады да. Ушул балаңды эми аялың менен алып барып, азыркы Мекке жердин киндиги болгон, эч ал мезгилде адам отуктураша турган жерге апарып таштатты. Анан баланын эң тамтым басып калган ширин мезгилинде атадан бөлдү да. Анан улам каттап турду, анан жакшына бир дагы мындай данек болуп калган мезгилде эми менин жолумда курбан кыл деген өкүм келди, акыркы сыноого келди да. Ушул сыноого дагы бала дагы ата дагы өзүнүн даярдыгын көрсөттү. Ал бүгүнгө чейин дастан, бүгүнкү күнгө чейин үлгүлүү биз үчүн баян да. Кара, ушул сабырдын түбү сары алтын экендиги ошондой калды. Алла таала жыйынтыгында баласын алып койгон жок. Бычакты татканда Ибрахим пайгамбар Исмаил пайгамбарга макул, Аллахтын каалоосу ушул болсо мен даярмын деп ошол нерсеге берди. Анан эми пайгамбарыбыздан айта турган болсок, мына пайгамбарыбыз Мекке мүшүрүктөрүнүн өзүнүн эле туугандарынан, тууганы дегени баягы урууларынан чыккандар пайгамбарыбыздын чакырыгына каршы туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көрбөгөн азапты көрсөттү. Аларга абдан сабыр кылды. Анан ал сабырдын түбү келип калган мезгилде, кыйынчылыктын абдан чектен ашкан мезгилде Алла таала көчүүнү, хижратты парыз кылды. Сабыр кылып, көчүүгө дагы даяр болуп пайгамбарыбыз кыйынчылыктарга сабыр этип, анан кийин Алла таала кайрадан сабырдын жемиши кылып Меккеге фатх менен келди. Фатху Макка деп бул ислам тарыхында абдан чоң бир тарых бул Меккенин фатхы жеңүүсү деп. Ачылышы, жеңиши деп. Ушундай пайгамбарыбыз сабыр менен бир чоң жемишти алды. Фатх Макка болду, урушсуз алды, кан төгүүсүз алды, адеби менен, ахлагы менен, сабыры менен ошол жерде алды. Анан эми ошол жерде ушунча азап көрсөткөн адамдар колго туткун болуп түшүп келди да. Ошол мезгилде айлана чөйрөдөгү башка уруулар, көптөгөн адамдар эми Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн урууларына, өзүнүн ага-инелерине, аталаш бир туугандарына кордук көрсөткөндөргө эмне мамиле жасайт экен деп көрүп турду да. Анан пайгамбарыбыз айтты, ошол бардыгы чөк түшүп, тиз чүгүп, эми жан жашоо менен өлүмдүн ортосунда санаалары санга бөлүнүп турган учурда айтты мынтип: мен силерди өткөндү эстетип сары сууңарды сыкпаймын. Бүгүн силер бошсуңар, төрт тарабыңар силердин кыбыла. Каалаган жагыңарга кете аласыңар деп.
ушунда бир айкөлдүгүн көрсөттү. Биринчиден көрсөткөн кордугуна сабыр кылды, экинчиден Кудай Таала ийгилик жеңишти бергенде өч алуунун ордуна дагы бир үлгүлүү сабакты көрсөттү. Жусуп пайгамбардын окуясын эстетти. Жусуп пайгамбарга 11 бир тууганы атасынын сүйүүсүн бөлүшө албай, кудукка алып барып таштап, уулуңузду Жусупту бөөрү жеп кетти деп келишет. Атасы менен баласы ондогон жыл, көптөгөн жыл эки жакта калышты, сагыныштары аябай көп болду. Анан Алла Таала кайрадан бириктирип, Мисирдин премьер-министри болуп турган мезгилде ачлыктын айынан бир туугандары нан сурап барганда анан таанышат. Анан айтат: "Сен мынтип байладың эле, сен мынтип кудукка таштайбыз деп кеңеш бердиң эле, бириңер боору ачып койбодуңар. Кичинекей жаш баланы караңгыдагы бир талаадагы кудукка таштап кете бердиңер" деп ар бир агасына боштон өткөн кыйынчылыкты айтып эскерип өтөт да. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен силерге өткөндү айтып, эстетип, силердин сара суңарды сыкпаймын. Бүгүн силер бошсуңар" деп эле бошотуп койду. Мен мээримдүүлүк үчүн жиберилгем. Мээримдүүлүк үчүн жиберилдим деп пайгамбар ушундай мээримин көрсөттү, ушундай сабырын көрсөттү. Деги эле пайгамбарыбыз ушунчалык сабырдуу болгон. Бизде азыр бирөөгө сөз сүйлөп жатсаң, бир айтсаң укпаса, экинчисинде кайталап отурбайсың да. Мындай сабырыбыз ташып кетет дароо эле. Же урушуп жаман сөздөр менен сүйлөп салышыбыз керек, же болсо эмне кылабыз? Кол көтөрүп же чырдашып кетишибиз керек. Бул дагы болсо пайгамбарыбыздан бир үлгү да. Ажеке, эми сабыр кылып ушул убакытка келип бергениңизге чоң рахмат. Азыр элдин баары ифтарлыкка чукулдап сабыр кетип аткан мезгил, анын үстүнө убакыт бат эле жарым саат өтүп кетет экен. Сизге терең ыраазычылык. Рахмат сизге. Элиңиз менен аман болуңуз, дуаларыңыз кабыл болуп, Алла Таала Рамазанда эмне убада кылса, ошонун баарын берген болсун. Кадырлуу көрөрмандар, сабыр менен көрүп отурганыңыздарга Алла Таала ыраазы болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир үй бүлөдө сабырдуулук жашасын, бактылуулук жашасын, мамлекетибиз гүлдөгөн, элдер суктанган өлкөгө айлансын. Орозоңуздар кабыл болсун. Демир өлчөөгө чоң рахмат. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө ассаламу алейкум.